КСДПнын курултайында экс-президент Алмазбек Атамбаев учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине катуу сындарды келтирди. Анда Бишкек жылуулук ишканасын оңдоп түзөөгө кеткен 386 миллион доллардын башын жеген коррупция жана бажы тармагындагы көмүскө схемага токтолуп, ошол кездеги бажы кызматынын төрага орун басары, коомчулукта Райым миллион деген кайманат менен таанымал Райымбек Матраимовду премьер Исаковго айтып, кызматтан алуусун суранганын ачыкка чыгарган. Атамбаев президент Жээнбековдун коопсуздук кеңешинин жыйынындагы баяндамасында айтылган маалыматка ачуусу келгенин да жашырган жок. В любой стране, и в том числе в нашей, подготовка к зиме заканчивается уже в сентябре месяце. Все тендеры, все другие мероприятия завершаются до сентября месяца. И эти тендеры в 2016-2017 году проводило правительство Жээнбекова. И в 2016 году на подготовку, на ремонт, я только про ремонт ТЭЦ говорю, что могли насос отремонтировать. В 2016 году, вот по моим данным, которые мне дали, потрачено 280 миллионов на ремонт ТЭЦ, подготовку к зиме. А в 2017 на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сомов. И все эти тендеры, все подготовка велась командой премьер-министра Жээнбекова. Андан тышкары экс-президент буга чейин Айкөл Алатоо бирикмесинин төрагасы Мээрбек Мискенбаев көтөргөн. Асылбек Жээнбековдун депутаттык мандаты тууралуу бир тууганын депутат болгону эртеби кечпи президенттин аброюна терс таасирин тийгизерин эскерткен. Мындай билдирүүлөрдүн негизинде экс-президент менен учурдагы президенттин ортосунда ажырым пайда болгонун эксперттер айтып келишүүдө. Ошол эле убакта президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Атамбаевдин айткандарына расмий жооп кайтарылбастыгын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков үчүн Атамбаевдин билдирүүсү күтүүсүз болгон жок. Анткени бул сөздөрдү алар курултайдан 2 күн мурда сүйлөшүп, бирок ар бири өз позициясында калышкан. Жыйынтыгында экс-президент Атамбаев президент Жээнбековго карата өзүнүн таарынычын ачык жарыялады деп белгилеген Стамалиева. Америка Кошмо Штаттарында бийликтен кеткен саясатчы кийинки келген бийликке эч качан сын пикир айта албайт. Анткени ал жакта саясий маданияттуулук жогору. Ошол себептен Атамбаевдин айткандарына Сооронбай Жээнбековдун басма сөз катчысы аркылуу айтканы баарын эле түшүнүктүү болду. Учурдагы президент расмий жооп кайтарбай, жасаган иши менен көрсөтөөрү белгилүү болуп калды дейт саясат талдоочу. Президент бул эл менен шайланган киши, туурабы? Бул аябай бул бүткүл Кыргызстандын мамлекеттин башчысы. Анан ал өзү жооп бербейт. Бул ага жооп берген пресс-службасы бар. Ал жообун бербеди. Жакшы эле маалымат берди, баары түшүнгөн кишилерчи. Анан мындай тарыхты карап көрсөк, кээ бир президенттер башка мамлекеттерде алар өзүнүн жумушу менен көрсөтөт да, кандай реформалар кылды, кандай жыйынтыгы, тыйнакка кандай жеткен депчи. Мен ойлойм, Кыргызстанда дагы бир жылдын ичинде, жарым жылдын көрөт. Азыр коррупция менен күрөш болуп атпайбы? Ошондо жыйынтыгын көрөбүз да. Бирок асыр аябай эрте мындай бааны берген саясий барган же эмне болуп атканчы. Бирок сөзсүз бир жыйынтык бар асыр. Мына КСДПнын курултайдан кийин биз жаңы саясий сезон башталды Кыргызстанда. Саясат таануучу Марат Казакбаев экс-президент Атамбаевдин учурдагы президенттин ишине катуу сын айтканы, аны сыноо максатында чымчылаганын байкаса болот дейт. Ошол эле убакта бийликтин жасап жаткан иштерине баа берип, кеп салганынын да жүйөсү бар. Анткени менен Сооронбай Жээнбековдун иштегенине аз эле убакыт болду. Ошол себептен ага мүмкүнчүлүк берүү керек. Бүгүнкү күндө Жээнбеков конфликтке жол бербей, тура позицияны карманып келе жатат. Бирок күч түзүмдөрүндөгү кадрдык маселелерди алмаштырууда жана өзүнүн командасын алып келүүдө алсыздык кылып жатканы көзгө көрүнүп калды дейт саясат талдоочу. Азыр президент Сооронбай Шарипович тура позицияны кармап атат да, эч мындай кагышпай, негизи конфликтке кирбей. Ушундай бул президент кандай болсо. Анан экинчи президент негизи кандай болсо сыноо болобу. Любой президент келгенде эң биринчи командасы менен келет. Азыр ага чейин жеткен жокпуз, 12 мамлекетке чейин жеткен жокпуз. Бирок кандай болсо дагы азыркы президент өзүнүн командасын топтош керек да. Командадан келип өзү келбеди. Бирок бир партиядан болобу же болбой сөз өзүнүн командасын түзүш керек. Эң биринчи аппараттык команда. Мына азыр процесс жүрүп атат. Экинчи мында саясий команда болуш керек да. Парламент ичинен негизи өзүнүн партиясынан, аткаруу бийликтен бул закон жизни кандай болсочу. Ошон үчүн муну деле
элдин баары түшүнүш керек. Эң биринчи саясий күчтөрдө экс-президент болобу алдагы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы президентти ыксыз эле жетектеп, жемелеп алганы экөөнүн эки башка жолго түшүүнүнө себеп болду. КСДПнын курултайында мурдагы өлкө башчысынын катуу айткан сөздөрүнө Сооронбай Жээнбековдун расмий түрдө жооп кайтарбашы, тирешүүлөрдү мындан арыда өрчүтүп албоо үчүн жасалганын баамдаса болот. Бирок курултайдан кийин Жээнбеков өзүнүн президенттик багытынан тартпай, кадрдык алмашууларды жүргүзүп жатканын баамдаса болот дейт саясат талдоочу Айданбек Акматов. Өзбекстандын президенти болуп шайланган Мирзиёев дагы бир жылдын ичинде баягы Каримовдун кадрларынан коррупцияга башкарган абдан бир монстрго айланган кадрлардан бир жылдын ичинде арылып тазаланып бүттү да. Тазаланып жатат дагы эле. Ошондуктан биздин бул жаңы президенттин шайланганына 3 ай 4 ай болуп жатат. Анын үстүнө аны жеңишке жеткирген ошо Атамбаев партиясынын башына келип күчтөнүп турат. Элестетип салыштырып көрсөңөр болот. Бул жерде кандай күчтөрдүн тирешүүсү, кагылышуусу, кандай кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп жатканын айтпаса дагы мындай көрүнүп байкалып турат да. Ошондуктан Жээнбековдо дагы бир моюн толгоо ачык байкалып турат. Ал өзүнүн ошол моюн толгоо менен өзүнүн багытын жүргүзүп жатканы дагы байкалып жатат. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппарат башчысы Фарид Ниязовду өз каалоосу менен жумуштан кетирген. Андан соң Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчисин алмаштырса, кечээ эле ушул комитетке караштуу 9-бөлүмүнүн башчысы Дамир Мусакеевди жумуштан алды. Жаңы өлкө башчысы шайлангандан бери Кыргызстанда 20% гана кадрдык алмашуулар болгонун эксперттер айтышууда. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.